Мисалы ачыш керек болсо кадимкидей эле оң колумду ачаарда кандай ойлонуп ачып жапсам, сол колумду дагы ошентип ачып жаап атам. Саламатсыздарбы? Мен Самидинова Гүлнур. 25-февралда Бишкектен Стамбулга учуп келгенбиз колума протез тактыруу үчүн. Келгенде чындыгында аябай коркуп аткам. Толкундоо сезимдер да болуп атты. Барганда кандай адамдарга туш келем, кандай врачтарга туш келем. Бирок келгенде эле бизди UMC'нин командасы тосуп алышты. Тосуп алып бизди отелге өздөрү алып келишти. Отелден да жакшы болду баары. Баардыгы жакшы болду. Келгенде чын эле аябай коркуп толкунданып аткам. Бирок бул жака келгенде жаңы досторду таптым. UMC командасына терең ыраазычылык билдирем. Жумушчулары аябай сылык, аябай жакшы экен. Алар менен убакытта эле тез ара ичинде эле достошупта жетиштим десем болот. Колду тагып азыр иштеп атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми дагы көнгөнгө бир нече убакыт керек экен. Улам көнгөн сайын дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот экен. Буюрса дагы 4-5 айдан кийин келип, колума ушул колго окшош болгон үстүнөн өздөрү перчатки кийгизип беришет экен. 4-5 айдан кийин ошону кийгизип кеткенге келем. Башында келгенде эле врачтар менин колумда нервтерин текшеришкен. Кудайга шүгүр баардыгы жакшы болуп, сонун иштеп келаткан. Анан бизди улам примеркага чакырган сайын колум жакшы эле иштеп аткан. Анан так ушул колду кийем деген күнү барганда колду салып көргөндөн кийин иштебей калды. Ошол моментте аябай корктук. Биз бир сыйра депрессияга түшүп кеттик десем да болот. Аябай коркуп, эмне себептен иштебей калды? Анткени ошол күнгө чейин аябай жакшы иштеп атканда, именно ошол тагып аткан күнү иштебей калганда аябай корктук. Мына колду тагам деп барып, аябай сүйүнүп барып, анан тилекке каршы болбой калып, кайра аябай настроение болуп келдик отелге. 1-2 күн ошол моментте мен сразу байкагам, менин колум иштеп атканын. Болгону протезге программасын туура эмес коюлуп калыптыр да. Ошондо аябай корктум. Анан врачтарга айткам сразу эле, мен иштеп атат, мен баарын сезип атам. Протезде проблема менде эмес деп. Текшерип көрөбүз деп алып калышкан. Андан кийин бизде 2 күндөн кийин чыгырышты. Бирок ошол 2 күнгө чейин аябай ойлонуп, аябай кыжаалат болуп, көп адамдар менен урушуп да чыктым десем болот. Кийин 2 күндөн кийин чакырышты бизди кайра. Баргандан кийин Отто-Боктон өзүнүн главный врачы келип, баарын протезди башынан этегине чейин тааныштырып, кайра текшергенде ошол протезден болуп чыкты. Андан кийин кайра эртеси күнү келесиңер деди. Эртеси күнү барганда колумду такканда кайра иштеп кетти. Мен аябай сүйүндүм, себеби ага чейин аябай коркуп аткам. Баардыгы сонун болуп келатып, эмнеге иштебей калды деп. Анан иштеп кеткенден кийин мен айттым, ошол сразу эле иштеп кетмек билгем дедим да. Проблема менде эмес болчу, ошо протезде болуп калган билгем. Анткени мен баардыгын сезип, уже мындай протез менен көнүшүп калгам да. Күлкүмүштүү учурлардан колумду иштетип атканда кээде алмаштырып алат экенмин да. Ошондо ачам деп жаап алып, ошондой сыяктуу нерселер болгондо баарыбыз тең эле күлүп жаттык. Оор болгон учурларда жанында отурган адамдар, мисалы врачтар же башка адамдар жаба турган учурда жаап, ача турган учурда ачсаң, мынтип ачсаң деп айта беришет экен. Сырттан оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок мага кыйын болду башында чындыгында. Протезди кийгенден кийин мен сол колумдун функциялары кайтып келди. Мындайча айтканда, баардык нерсени мээм менен эле электроддор аркылуу башкара алам. Мисалы, ачыш керек болсо кадимкидей эле оң колумду ачаарда кандай ойлонуп ачып жапсам, сол колумду дагы ошентип ачып жаап атам. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баардыгына нөлдөн баштап, карапайым кыргыз элинин жардамы менен жеттим десем болот. Баардык сумма чогулуп, колума протезге акчанын баары чогулду. Ушуга себепчи болгон кайрымдуулукко жана UMC командасына дагы терең ыраазычылык билдирем. Аябай чоң жоопкерчиликти алып, ошол кылган жумуштарына жоопкерчиликтүү мамиле кылышат экен. Баарына чоң рахмат.